Бирок эл кетип атат. Бул факт. Факт. Анын ордуна кимдер келип атат? Мынакей ошол эле стройкалардын бетин атсаң, ар бир жерде башка Пакистан, башка улуттагы адамдар келет. Алар көп. 400 миллиондук болгон өлкөдөн келип атышат. 1,5 миллиарддык болгон өлкөлөрдөн келип атат. Индустары, Кытайлары келип атат. 1,5 миллиард эли бар болгон. Да, аларга государство жактан финансироваться этилип атат да. Ошолорго жол ачылып берип атат. Баргыла. Баргандан кийин өзүңөргө диаспора кургула. Ошол жерден өзүңөргө общество куруп алгыла дагы, ошол жерден орунду алгыла. Мына Кыргызстан. Биздин Кыргыздын жигиттери, уул кыздарыбыз дүйнө кыдырып кетип атат. Себеби биздин бийлигибиз, өзүбүздүн бийлигибиз, өзүбүздүн кыргыздарга кам көрбөй аткандыгынын себебинен ошондой болуп атат да. Понимаете? Эми мисалы үчүн азыркы бийликке келген мынакей абабыз канча убадаларды берди. Канча убадалар. Мен булардын бийлиги өздөрүнө буйрусун. Мага мисалы үчүн Кудайдын буйругу болуптур. Ошол президент Садыр Нуркожоевич бар, президент болуп отуруп атат. Азбы, көппү, фальсификация болду, болгон жокпу, тандады, тандаган жокпу. Факт есть факт. Президент болуп отурду. Бирок ошол эки президент болуп отурардын астында берген убадаларынын баарын качан аткарат? Мисалы үчүн менин койгон талабым ушул. Качан мигранттар келет, качан бизнес тармактарына, майда, орто, чоң бизнесмендерге шарт түзүлүп берет биздин кыргыздарга. Почему биз кыргыздар доминирующая нация Кыргызстандын ичинде боло албайбыз? Боло албайбыз. Бизге биринчи шарт түзүлүп берип, андан кийинки элге биз кыргыз эли бай жашасак, анан башкалардын тиги кызматы менен колдонсок болобу? Ошого шарт түзсөк болобу? Качан? Ошол эки обещаниялардын баары канакей. Медицина тармагында кана реформа, где результат? Результат жок, тугандар. Мына мен эмне үчүн мен чыгып алып азыр аябагандай кандай десем, кабатыр болуп атам да, мындай жүрөгүм мындай ооруп атат. Бир айымдын 3 ай курсагы ачып, элден сурана бергенинден тажаганына аз келгенсип. Кыргыздын эле биздин эле өлтүрөгөн чыкырайган эле кыргыздын кызы жолдошу көзү өтүп кеткен экен, кайын журтуна батпай калган экен, кызы менен экөө үйүндө ичерге суусу жок, жерге наны жок, үйдө отурат. Элге кайрылып, элден сурай берип, же ушул тиги бирөөлөрдөн подаянно сурап отуруп тажаганымдын себебине мен андан көрө ачка өлсөм дагы үйдө жата берейин дегендин кесепетинен үйүнөн 3 ай чыкпай жатыптыр. Болбой ошол эки коом